بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته сау сулантабыз балдарды тарбиялоодо 7-чи кадам. 7-чи кадам бул баласы төрөлгөндөн кийин ошол балага оозуна курманы чайнап туруп берүү керек. Буну шариятта тахник деп коет. Анткени эң биринчи кире турган нерсе баланын курсагына бул курма болсун. Абу Муса ал-Аш'ари радиаллаху анху айтат: "Улида ли гулам." Мен балалы болдум дейт. Фаатайту бихи наби саллаллаху алейхи ва саллям фассаммаху Ибрахим. Пайгамбар алейхиссалату вассаламга бардым, аны менен пайгамбар анын атын Ибрахим деп койду. Андан кийин фаханнакаху битамра. Курма менен чайнап туруп оозуна берди дейт. Ваддаалаху бил барака. Андан кийин пайгамбарыбыз берекелүү болсун деп пайгамбар ага дуа кылды. Бул хадисти имам Бухари, имам Муслим риваят кылат. Ошондой эле Абу Бакрдын кызы Асма бинт Аби Бакр айтат: "Индама валатту Абдулла ибн Зубайр." Зубайрдин уулун Абдулланы төрөгөндө мен атайту бихи Расулуллах. Мен ошол баламды көтөрүп алып пайгамбарга келсем, пайгамбар алейхиссалату вассалам оозуна курманы чайнап туруп берип туруп, пайгамбар алейхиссалату вассалам дуа кыл дейт. Яшын чайнап бергенде эң биринчи курсагына пайгамбардын шилекейи, чайналган шилекейи кирди дейт ошол балама. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол курманы чайнап туруп оозуна бергендиги өтө бар эмес, балким кичинекей нерсесин чайнап туруп бир бөлүгүн оозуна берип койсок жакшы. Неге? Анткени шариятта ошол бала төрөлгөндө ошол балага курсагын эң биринчи курманы берген бул баланы тамак жегенге машыктыруудун бир жолу экен. Жана баланы ошол дароо күчтүү кылат экен. Ибн Хаджар ас-Калани айтат: "Эң биринчи курма болсун" дейт. Курма деген кандай? Жанакындай кургатылган бизде сатылып жаткан курмалардан. Эгерде курма болбой турган болсо, бир таттуу нерсе. Балким балды берип койсоздор болот. Бул Ибн Хаджар ас-Калани өзүнүн түшүндүрмөсүндө, Бухаринин түшүндүрмөсүндө айтат. Эми бир окуяны айтып берейин. Күндөрдүн биринде Абу Тальха деген сахаби аялына келип, сүйлөшүп, бир иштери менен маселе кылып кетип калгандан кийин, анан Аллах субханаху тааля ага бала берген эле. Андан кийин баласы ойноп жатып, Аллах аны ажалын жеткирген экен, ал баласы кайтыш болуп калат. Ана Абу Тальха кичине бир сааттан кийин келет. Аялы ошону билгизбей, күйөөсүнө дароо ыйлап, кыйкырып, жүрөгүн чүрбөй, аялы күйөөсүнө баласы өлбөгөндөй болуп, жашнакка отуруп, күйөөсүнүн акысын берет. Андан кийин күйөөсү Абу Тальха жубай менен сүйлөшүп, Умму Салим менен. Андан кийин экөөнүн ортосундагы мамиле болуп, мамиле болгондон кийин аялы айтат: "Ошондой бол" дейт. "Сабыр кыл" дейт. "Аллах бизге ушундай бир сыноо берди. Бир адамга сен ижарага бир нерсени берсең, убактысы келген болсо, ал кайра ижарасын алса, кандай болот" дейт. Абу Тальха айтат: "Туура болот" дейт. "Эгер ижара берген болсо, ал убактылуу анын колуна" дейт. "Анда" дейт, "Аллах да бизге балабызды берип, кайра өзү алды" дейт. Демек, карагыла кандай жубай берген Аллах субханаху тааля. Андан кийин Абу Тальха түшүнүп, андан кийин пайгамбар алейхиссалату вассаламга барып, ошондой болду дейт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол түнү силер мамиле кылдыңар беле дейт. "Ооба, мамиле кылдык" дейт. "Анда мамиле кылсаңар, мен дуа кылайын" дейт. "Аллах ошол мамилеңерден бала берсин" деп. Пайгамбардын дуасы менен ошол мамиледен Абдулла деген бала болот экен. Анан баласынын атын пайгамбарга алейхиссалату вассаламга ошо баласын көтөрүп келгенде Абу Тальха жанакындай кылып пайгамбар курманы чайнап туруп, оозуна берип туруп дуа кылган экен: "Береке бер" деп, бул Абдуллага деп. Риваяттарда ушундай келет: Абдулла деген баласы ушунчалык берекелүү болуптур дейт. Ал 10 эркек балалуу, 10 балалуу болуптур дейт. Ону тең Куранды жаттаган алымдардан болуптур. Мынакей пайгамбардын дуасынан жана адамдар
кандай гана бале болуп калса, ошол нерсеге сабыр кылса, Аллах субханала тааля андан жакшысын берет деген. Ошон үчүн Аллах Таалага сабырдуу болуп, Аллахтан көп нерсени сурайлык. Барлык жакшылыктар, барлык жамандыктар Аллахтын колунда. Биз Аллахка кандай таянсак, Аллах берекени бизге берет албетте. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.